түрмеден Араванский деп коебуз го, ошо Араванскийден чыккан эмесмин да, 38 жыл чечимден чыккан эмесмин. Ошо Свердлова 409 деген адрес боюнча туулганмын. Анан Киров мектебинде окуганмын. Факультет эл аралык тилдер боюнча факультети бар, ошол жерде окуганмын. Арыктын эле боюнда жашайт элек. Анан көпүрөдөн өтөт элек. Көпүрөдөн өткүчөндө көпүрөнүн жанында, мында суунун жанында 4 чынар терек өсчү. Алар жаш болчу, бирок уже далай эле жашап калган, бир 10-15 жыл болсо керек дейм. Азыр анын ордунда бир эле жалгыз калыптыр, бир чынар терек. Биз ошол жерде жашаганбыз. Анан жакын эми бизге Токтогул паркы, анан Комсомольское озеро деп коет эле. Эмне үчүн биз аны жакшы билебиз? Себеби дегенде дайыма дем алыш күндөрү атабыз апабыз бизди ошол Токтогул паркына, анан ак буран жегине алып барып эс алдырып, бул мындай болот, ак буранын тарыхын, ак буура бул эмне деген деп түшүндүрүп берет эле. Токтогул паркында ошол кире беришинде мындай бир аз баскандан кийин биягында жайыкы амфитеатр деп коет элек. Ошол жерде газет, журналдар, биздин кошунабыз кийинки кородогу кошуналар, дядя Миша менен тетя Мария Ивановна деген. Ошолор иштейт эле, газеттерди берип элдерге окушат эле. Анан кинолор көрсөтүлчү ал жерде. Ош тарыхы көбүндө жаңырган шаар. Бул жерде кылымдар бою ар түрдүү элдин маданияты, салт санаасы жана тагдырлары тоорулуп келген. Бир шаарда жашаган ар башка улуттарды жалпы тарых жана жалпы келечек бириктирет. Ана бир мезгилде Весна Алатоо деген фестиваль. СССРдин бүт жагынан келет. Махмуд Эзенбаевди айтмакчы, бийчи эле да дүйнөлүк бийлерди бийлейт эле. Анын папам таң калат да, кандай бул укмуш таланттуу киши деп. Молдавиянын Флуйраш деген ансамбли бар эле, фольклордук ансамбли. Тамара Чиман деген ырчысы бар эле. Анан Тамара ханым деген Өзбекстандык артистка, эл артистка эле да. Тамара ханым дегенде элдин баары билчү. Албетте Кыргызстандын филармониясынын концерттери дагы келчү, аларга барчубуз. Ош бул диалогтун, урматтоонун жана өз ара түшүнүшүнүн мейкиндиги. Анын көп түрдүүлүгүндө күч, ал эми элинде бүгүн да улантылып жаткан жандуу тарых бар. Город Ош жемчужина деп жазганда, жемчужина деп. Бул өзүнчө бир өзгөчө бир бермет экен да. Анан дагы бир сөз бар, Сулайман тоонун астынан суу, мына Навай паркында чыккан булак ошол Сулайман тоонун астынан чыгат дейт. Анан бул суунун решеткасы, структурасы дагы бөлөк экен да, ошон үчүн элдер келип ичет. Ыйык жер, мындай айча айтканда. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жердеги жашаган адамдар өтө этият болуш керек, өтө пакиза болуш керек, ички дүйнөсүн таза сакташ керек. Албетте бул жерде соода түйүнү, бирок сооданы кылганда дагы кандайдыр бир өз өлчөмү менен, өз ченеми менен аткарышат.